мына жакында эле мына Баткен Кадамжайдын жолунда экен канча 8 адам. Айлана, эне 8 адам демде кичине чочуп, мындай азмаз өзүбүзгө келейин деген киши жок. Ушунчалык бизде анау тияк бияктагы маалымат менен мынер өлдү дей берип уже өлүктүн да баркы калбай калды. Капа болбойсуздар, кечиресиздер. Жүрөк зуу өтөчүп эле, я Алла деп. Азыр бизге мындай баары бирдей эле болуп калган атыр. Кошуна өлүп калыптыр. Мурда ал айыл топалоң болуп кетчү эле го. Айыл топалоң болуп кетчү эле. Баардык үйдөгүлөр кайгырып атат, көчөдөгүлөр кайгырып атат, базардагылар кайгырып атат. Качан жаназасы, качан жуйбуз, качан көмөбүз? Ошо кетпендерди тигиргөтүп алып атып, көр казыш керек эле. Жок. Деп койдум. Даже дуа окуп, Куран окуп, я Алла, ушуларды эми ахиретте эми кабырда сурагы жеңил болсун. Ахиретте я Алла, о дүйнөсүнөн бергин киши жок. Мында маалым болду, биздин жүрөктөрүбүз өлүп баратат го дейм да. Сезим бар го. Бул жаман нерсе да. Жоопкерчиликтүү, боорукерлик, жүрөк жумшактын сезими бар го. Эгерде ушул жогосо чатак нерсе бул. Курани Карим Алла Таала түшүргөн ушун үчүн. Жүрөктөргө жашоо бериш үчүн. Жүрөк өлгөндө Кудай сактасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, Алла жаратканды эстеген менен, эстебегенде мисалы, тирүү менен өлүктөй. Алланы эстеген адам, ал тирүү, жүрөгү тирүү аныкы. Жаратканды эстебейби? Көздү ким берген? Ойлонуп да койгон жок. Ким жашоо берип атат? Вообще ойлонуп да койгон жок. Ким уйку берип атат? Вообще ойлонуп койгон жок. Ушу мүчөлөрдүн баардыгын керемет кылып, ушу дененин ичине салып койгон. Вообще ойлонгон жок булчу. Ушо күн эмнеге чыгып атат? Эмне үчүн чыгып атат? Ким чыгарып атат? Айды, бу жамгырлар ким? Ойлонуп да койгон жок бул. Ааламга да ой жүргүзгөн жок, өзүнө да ой жүргүзгөн жок. Бул өзү тирүүдөй көрүнгөнү менен давно жүрөк өлгөн мунуку. Давно өлгөн. Алланы эстебеген.